Мен Ашимов Турусбек, Ысык Көл областық ардагерлер кеңесінің төрағасымын. Біз Ысык Көл областық ішкі істер басқармасының ардагерлер кеңесінің президиум мүшелері біздің мамлекетімізде, республикада болып жатқан қоғамымыздағы теріс жақтарын телевиденияден, интернеттен көріп, өзіміздің ой пікірлерімізді елге жеткізелі деген мәселені қарап келдік. Біздің қоғамымыздың ішінде тескери тартипке алып бара жатқан бейөкмет деген ұйым пайда болды. Бейөкметтер ошолордун сөзүн сүйлөп атат. Алар биздин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин ынтымактуулугун, экономикасынын өсүшүн, саясаттын билимдүүлүгү ошолордун жакшы жагын айткан жери жок. Бир эле жагдайды алып, ошондо митингдерди уюштуруп, ызы-суун алып келип атат. Мына эгер ошол ызы-суунун биринде айтып коелу, 15 апрелде биздин ички иштер министринин алдында бир 30-40 адамдарды бейөкмөттүн кызматкерлери, алар биз кызматкер деп айтууга дагы тилибиз барбай турат. Алар тескери уюштурчулар. Келип ошо министрди кеткиле, зам министрди кеткиле деген сөздөрүн айтып, тескери жакка алып баратат. Ички иштер министри, зам министрлер жаңы эле келип ишке орношуп иштеп атышат. Азыр мыйзам жаңы конституцияны кабыл алдык. Жаңы конституциянын негизинде жаңы мыйзамдар кабылданат дагы. Толтура, мына 300 баланча 400-ге жакын деп юстициядан айтты. Ошол жаңы конституцияга карата жаңы конституциялык мыйзамдар жана башка закондор, кодекстер кабыл алынат. Мына буларга карата мыйзамды кабыл алыш керек дагы мамлекетибизге бейөкмөттөр жооп бергендей болуш керек. Ызы-суу салбай. Ошол маселе жөнүндө мыйзамды кабыл алыш керек. Мен ушул парламентке да кайрылат элем, как ардагер кеңешинин төрагасы катарында президентке да кайрылат элем. Антпесек биздин өлкөбүздү 30 жылдан бери ызы-суу салгандар ушулар деп мен эсептейм.